Баткен облусунда рак илдети 2023 жылы 1158 бейтап катталса, 2024 жылы 1169 аныкталды. Салыштырмалуу 11 адамга көп болууда. Көпчүлүгү көкүрөк безинен жабыркашат. Биринчи орунда турат бул көкүрөк, аялдардын көкүрөк безинин рагы. Негизиден 50 жаштан жогору жагы болуп атат. 50 жаштан жогору жагы. 2024 жылы 0 жаштан 6 жашка чейин 10 бала, 7 жаштан 13 жашка чейин 8 бала рак илдети менен күрөшүүдө. Ал эми 65 жаштан 69 жашка чейин 70 оорулуу жана 55 жаштан 59 жашка чейин 42 бейтап болууда. Эми төрөлгөн балдарда рактын чугуусу урук кууган генден болот. Рак менен жабыркабаган орган жок. Баш мээден баштап тырмактын учуна чейин пайда болуусу мүмкүн болгон коркунуч бар. Анан бул рак оорусуда жанагыдай оорулуу сразу эле жанагыдай температура чыгарбайт, же болбосо бир жер катты оорубайт, өзүнөн өзү эле арыктап, мындай белгисиз салмагы жоголуп, салмагы азайып, шундай боло берет. Анан bir күн эле текшерип келгенде анан же ашказандан, же көкүрөгүдөн, же болбосо өпкөдөн, же башка ичеги карын оорулар эмелерден рак пайда болушу мүмкүн да. Дарыгердин айтымында ракка кабылгандардын акыркы стадияга жеткирип кечиктирбесе, өлүмдүн алдын алууга болот. Бул үчүн убагы менен медициналык текшерүүдөн өтүп, ичимдик, чылымды таштап, стресс, депрессиядан улак жүрүү керек. Ошондой эле уйкуну тууралап, ашыкча салмактан арылуу зарыл.